Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен мен журналист Жумалиева Зульфия деп эле. Жанымда отурган менин конокторум, бул жак Чолпон айым, бул жак Нурсултан. Что вы хотели, да? Жакшылык сүйгөнүм. Гүл кимге? Бул сага. Мен жакшылыгым ушундай романттылыкта. Geldi. Romantik desең мен өлтүрүп койдум ғой. Нема жакшылык? Эме сен мени чындап жакшы көрөсүңбү? Ооба. Анда эпчи. Жигиттер карабай тургу. Ооба, карабайбыз. Эстер да карабай тургу. Бир шанс болуп калды дейм болайын. Көпчө үйөмдүп алыпсың го, тойдон кийин калагандай шалпылдата бересиң. Факт KG каналыбызды көрүп жаткандарга салам. Бүгүнкү шайыр тиктокер каармандарыбыз жаш жубайлар Нурсултан мырза менен Зульфия айым. Кандайсыздар, кандай келип алдыңыздар? Жакшыбыз. Аман эсен жетип алдык. Кыйналып кысталып, машинабыз бузулуп, эптеп маршрутка жабышып, бул аркасына чыгып келдик. Маршрутканын ичи ысык экен. Эми эле алгач сиздер менен биз кененирээк таанышалсак, анткени тиктоктон, инстаграмдан багы мындай эле көрүп жүрөбүз да. Сиздердин өзүңүздөр тууралуу мына кенен маалымат жок экен, ошондуктан өзүңүздөр тууралуу тааныштырып өтсөңүздөр. Мен Кадыр уулу Нурсултан 1993-жылы Карып калыпсыз аке? туулгам. Көлдүн кулуну болом. Уже кулун эмесмин, тайымын. Тай дагы эмесмин, кунанмын азыр. Бул болсо Жалал Абадтын ак куусу. Жалал Абадта да ак куулар бар экен да. Көлдө эле деп ойлодум эле. Сары челектин ак куусу болом. Аксылык болом. 95-жылык болом. Атым Зульфия, фамилиям Жумалиева, отчеством Теңдиковна. Ошо? Шаарда элебиз азыр акы убакта, шаарда турабыз Бишкекте. Борбордун центринде эмес, конечно. Борбордун айылында. Борбордун айылында. Четирек. Ошо жаңы мындай. Илгери эле түшкөн айыл дачный. Ошол жакта турабыз, шүгүр. Ошондо үйлөнгөнүңүздөргө канча жыл болду? 2 жыл 2 ай болду. Бүгүн ровно жок. 2019 июнда үйлөнгөнбүз. Ошондо июнь, июль, август. Июль. 2 жыл 1 ай болуптур ровно. Ооба. Бүгүн 19 да. Жана айтып калбадыңызбы? Биз экөөбүз сүйлөшүп жүргөндө эле баягы бири-бирибиз менен тамашалашып калчубуз деп ченен балким ошондон улам баягы тикток тартуу уланып кеткен чыгар. Негизи мындай да, жашоодо сен канчалык кыйынчылык мындай өзүңдү позитив издебестен бир кыйынчылыкка түртө берсең, кыйынчылык жөнөкөй проблемалар дагы, жөнөкөй эле көйгөйлөр аябай чоң болуп көрүнөт да. Анан биз бойдок кезден эле ушундай бир позитивге жакын болчубуз. Анан тикток тартуу, тиктокко чейин биз өзүбүз ушул жеке жаш жубайлардын ортосундагы бир тамашалуу үй бүлөдө болот да, тамашалуу окуяларды элге видео кылып вайнер катары таанылгыбыз келген. Ошентип видео тартып баштаганбыз 2019-жылы эле. Эмнегедир ал жагынан жакшы кеткен жок. Анан тикток өтүп кеттик. Жашоону болушунча жөнөкөйлөткөнгө аракет кылабыз да, мындай. Анан тиктокто деле күлкүдө радость беле. Тиктокто көбүнчө эле биз ушул жеке жашоодогу үй бүлөдөгү билинбеген бир майда чүйдө деп коебуз бул проблемаларды биздин кудулдарыбыз өзүбүздүн эле кудулдарыбыз чыгарган сатираларын пародия кылып эле чыгарабыз. Алардын номерлерине биз мындайча айтканда экинчи жашоо беребиз да.
Инстаграмды тиктокту тартып баштаганыбызга могу 2021 жылдын эле февраль айынан баштаганбыз. Аз эле убакыт болду, ооба, жарым жыл болду. Шүгүрчүлүк. Бул видео тартууну дагы талант, искусство деп калбаңыздар, анан өзүңүздөрдүн талантыңыздар жөнүндө сүйлөшпөйлүбү? Не талант? Багы актёрдук чеберчилик деп коебузбу? Ошол пародияны аткарганга да чеберчилик керек да, анан өзүңүздөр бул жаатта билим алдыңыздар беле же видео тартып отуруп кандай десем тажрыйбадан улам келип чыктыбы? Эмне дейсем муну? Ооба, маданият тармагынан бир аз окуу алганбыз. Бирок точно эмне экенин айтпай эле кое туралы. Эмнеге айта бер. Сюрприз окшойт да? Сюрприз да. Шашпай өзү эле билинет. Негизи актёрдук чеберчилик деп калдыңыздар. Бул дайыма өзүнүн немесин жашырган аракет кыла берет. Себеби билбейм, маданият адамдар ушундайбы? Мен айтып коем. Мен ушундаймын десей. Бунун 2 диплому бар. Биринчи орто билим деп коебу, бизде бакалавр. Көлдөн, Ысык Көл областынан, Каракол шаарынан театральный немени бүтүп келген окуу жайды. Андан кийин Бишкекке келип, жогорку билим алыш үчүн Бейшеналиева барып тапшырып, ошол университеттен высшее образование алган. Актёрдук чеберчилиги бар. Көптөр бизге жазат, урматтуу биздин катталуучулар, диплому бар артисттер биз, диплому жок артисттер дебеңиздер деп. Үйдө оокат көп. Мен өзүм Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын алдында театралдык окуу жай бар. Ошол жерде бүткөм. Назым Миндибайыров кураторум. Адыл Болорбекул ассистенти. Эми сен өзүң толук тааныштырбадың. Ошо Кудайга шүгүр, ошол жактан бүткөнбүз. Азыркы учурда бул театрда иштейт. Биздин балабыз кичинекей, азыр 9 айлык. Мен балам менен үйдөмүн. Эми бул убактылуу. Аял киши ушундай болот экенбиз, эми буйруса иштегенге убакыт бар. Мен де жакын жерден мыякта эле. Ушуга чейин эч ким билбесе керек, баасты. Жок, билгендер билет. Бизди тааныгандар жакында театрдан көрүп жүргөн, ошол эле менин группалаштары, мунун жакын тааныштары, туугандарыбыз, айылдаштар барысы билишет. Анан көпчүлүк эл билбейт бизди, себеби эми таанып келатат да. Көп видеодо жазылат да. Булар диплому жок артисттер деген жазып келет. Диплому, ошончо элдер ойлойт анан. Ошону окуп алып туруп, күлөбүз деп элечи. Мен бул дайыма айтчу. Не кылсам 2 дипломду кармап, бир бийлеп койсомбу деп билчү да. Анан силер чакырып калдыңар, мындайча айтканда анонс деп эле. Ошо жаңылык болду окшойт, билбегендер үчүн. Мисалы, мен деле билген эмесмин, сиздин драма театрда иштериңизден. Ошол жөнүндө айтсаңыз, канча убакыттан бери иштейсиз? Анан TikTokто позитивдүү видеолор тартасыз, театрда дагы позитивдүү ролдорду аткарат. Жок. Театр башка, TikTok такыр башка да. TikTok, театр бул өтө башка. Театрда сен ошол окуяны жон терин менен сезесиң. TikTokто жөн эле тартып коесуң. Бул экөө 2 башка нерсе да. Билбейм, экөөнүн асман менен жердей айырмасы. Таза театрга барып эле интервью алсаңар, кенен маалымат аласыңар. Сиз театрдан актер, бул жактан тиктокерсиз ошондо? Ошондой да. Бул 2 адам. Бул 2 адам. Үчпеттүүмүн дегенде. Маскалары көп бунун. Бирок эң негизгиси жашоодо бир маска болуш керек. Ошол эле. Сен артистсиң сахнада. Сен тиктокерсиң тиктокто. Жашоодо сен адам бойдон калышың керек. Биздин принципибиз ошол. Жашоодо эң биринчи орунда бизге жөнөкөйлүк
биз деле элге окшоп маршруткага түшөбүз. Кечээ күнү эле эл катары эле биз деле эл жүргөн жерде жүрөбүз. Ош базардан чыгып үйгө кетип баратабыз. Таксиге отурдук, эми жол тосуп эле токтой калып эле, ай силер тиктокерсиңер го? Силер жана тиктокерлерди. Машина унутуп калдым, унутуп кетип Ай байке машинаны карагы. Астын карады. Анан аябай таң калдым чындыгында. Биз силерди, мен силерди маршруткада жүрөт деп ойлободум эле депчи. Биз андай деңгээлге жете элекпиз. Андай деңгээлге жеткен күндө деле неме да эл менен жүргөндүн өзүнүн бир чоң рахаты бар. Маршруткада жүрөбүз, көчөдөн тамак жейбиз, Кудайга шүгүр, ушуга шүгүр, эркин адамбыз. Негизи кандай болот экен, кандай сезимдер болот экен эл тааныткан учурда? Бизде мындай да, биздин коро жайыбыз азыр элдин баарысы эле мындай пескоблокторду коюп, үйлөрүн тосуп алып, коросунун ичи көрүнбөйт эмеспи? Биздики зымда көрүнөт. Көчөдөн өткөн баары ушундай ачык элечи, бүт эле көрүнөт. Анан үйүбүздүн эшиги дагы жолго жакын. Биз үйдө отурсак, жолдо сүйлөп бараткандардын бүт баарысын сөз угулат. О жерде тиктокерлер жашайт, Эме жанагы жаныбызда сүрөт белги коюп коеюн деп атам ошол жергечи. Тиктокту? Жок, геометрияда бар го жана 90 градус дегенчи. Бургушчу, ошондо коюп коюш керек болот да. Элдин өтүп барат, элдин бар тең мындай да. Токтоп карашат, жаныбызда жаш балдар ойношот, анан жаңы жаш балдар келип калса, жаш балдар бири-бирине айтып мактанышат. Могул жерде тиктокерлер жашайт да. Анан биз чыгып калсак, эже сиз тикток тартасыз, тикток тартасыз. Анан күлүп, дейбиз. Бул нерсенин өзү жакшы да. Биз үчүн эң биринчи орунда жөнөкөйлүк. Адамдар менен мамиле кылган жагат, биз экөөбүз тең адамдар менен аябай жакшы тил табышабыз. Биз деле мындай куртой жашашат, жанагы үй салып атпаймынбы азыр? Ошол кирпичтин баарын тиктоктон табышты деп ойлошот. Тиктоктон биз да нерсе ала элекпиз да. Ооба, негизи. Эми реклама азыр эле да кийинчерээк эле баштадык да. Биздин реклама азыр бир чоң бир финансовый бизди каржылап атат дегенден алыспыз. Убактылуу эле мындай грубо айтканда баламдын памперсине гана чыгып турат да. Ушундай эле. Ооба, бартер, көбүнчө бартер бизде. Анан кээ бир видеолоруңуздардан көрдүм да, баягы акыркылары ошо жолдо ошо апасы менен сүйлөшүп аткан учурдагы баягы экинчи аял алам деп атпадың беле деген сыяктуу. Анан дагы ошо кайын журтка байланышкан дагы сатиралар бар экен да. Аябай көп. Сиздин кайын журтуңуз кандай кабыл алып атат? Негизи эле сиздердин тиктоктон шашпай, төкпөй, чачпай айтем. Чындыгында негизи Кудайга миң мертебе шүгүр, кайын журтум мага эч бир келинсиң деген сөздү уга элекмин. Кайненем бул эки эле уул, кызы жок. Анан мен барганда эле кайненем айткан, сен менин кызымсың, эмне кааласаң, бүт бардыгы сага макул. Бизди сыйласаң, өзүң үчүн деген. Кудайга шүгүр, сыйлайм. Кайын журтум биздин ошол эле кайын журт жөнүндө видео тартканда бир видеого комментарий келген да. Бул баланын ата-энеси барбы? Эмнеге кайненесине мындай сөздөрдү айтат депчи. Себеби биздин эң көп видеолор ошондой болгон үчүн, анан мен чындыгында корктум да, эми кайненем ушул убакка чейин унчукпаса эми дагы бирдеме дейби деп. Анан кийин өзү телефондон окуп ошол комментарийди ойлонбосун деп эле чалып эле, ай мама дейсиз. Мама дейм. Мама ушинтип комментарий жазыптыр деп ошентсем, мамам эл айтат, эл сындайт, ал нерсени туура кабыл алгыла, мен силерди колдойм балдарым деп эле кайненем, кайнатам, кайын журтум баарысы, мамам дагы, атам дагы, бир инибиз бар, кайным деле, инибиз деле дайыма чалып, биз наоборот бир күн биз күндө бирден видео чыгарабыз, андан ашык. Кээде эле 2 видео чыгып кетпесе, күнүнө 1 видео чыгарган аракет кылабыз да, анан бир күн видео чыкпай калса, алар Кыргызстанда эмес, Россияда иштешет да. Телефонго чалат. Эмне болду балдарым, жакшы элесиңерби? Ой, жакшы мама, эмне тикток тартпай атасың? Мен күтүп атам, эмне чыгарбай калды деп бизден суранат. Кадимкидей бизди колдойт. Мен ошого Кудайга шүгүр, миң мертебе шүгүр айтам.
Кудайга шүгүр кайын журтум. Мамам да өз жумушундагыларга мактанат да, мына менин балдарым деп. Жумушундагылардын баарысы билишет бизди, көрүшөт, анан жумуштагылар сурап атат, эмне TikTok тартпай атасыңар кана деп сурайт. Колдогон ошол да. Анан эч кандай ал жөнүндө жаман сөз айтылган эмес, жаман мага эч кандай терс сөздөр айтылган эмес. Кудайга шүгүр, дайыма эле колдоп келет. Мен ал пародия, бул чыгармачылык. Пародия дагы бул бирдемени тууроо дагы бул өзүнчө бир чоң талант деп коебузбу? Ооба, өзүнчө бир искусство. Анан бул нерсени кайненем туура кабыл алат. Анан эч кандай ал жөнүндө жаман сөз айтылган эмес, жаман мага эч кандай терс сөздөр айтылган эмес. Кудайга шүгүр, дайыма эле колдоп келет. Мен ал пародия, бул чыгармачылык. Пародия дагы бул бирдемени тууроо дагы бул өзүнчө бир чоң талант деп коебузбу? Ооба, өзүнчө бир искусство. Анан бул нерсени кайненем туура кабыл алат. Мен кайненемди аябай жакшы көрөм. Дайыма мама деп, өзүнүн кызындай болгонго аракет кылам. Мамам деле мага эч кандай жаман сөз айткан эмес. Кудайга шүгүр. Мен да кайын апам, анан мамам бир жолу экөө тең чалды да. Биринчи кайын апам чалды, анан мамам чалды. Көрсө бир видео тартканбызда, ошо бир туура эмесире комментарий келиптир да. Ошого жинденип алышыптыр. Ответ бербейсиңер, эмне ответ бербейсиңер дейт. Koron bana çango? Appa, ertemenden süpür koydum bile bulacağım. Düştü olsa şama olmadı mı? Emne kara süpür ay. Hayır şıpır. Süpür bay. Abi! Sen Ayça'yla kalan durmaysın be? Ana ben seni Akıya Batılı'ga çakıram. Akıya. Oң жағымда құлақтар, сол жағымда құлақтар. Егерде тілімді албасам, аны бары уғат да. Акыя. Керек болса құлақтар, келініңізді мақтайды. Күнді 8 ойды сай, а сізге еш нәрсе жақпайды. Акыя. Шипаңдаған келінге, шыдаған байқұш ай балам. Егерде ал сөздер жетсе, уялам мен, уялам. Акыя. Қайненем да ең мықты, үш қысана таш жарат. Барын тезі бұлайды, қайнатамды башқарат. Акыя.